Базаркоргон районунун Арстанбап айылынын тургуну улуу атамекендик согуштун катышуучусу Мурза Далиев кылым карытып быйыл 100 жашта. Улуу жеңиштин 80 жылдыгын кадырлуу каарылыкта тосуп, балдарынын төрүндө бактылуу. Yapıp vereyim, çay içersin mi? Çay yap geleyim, çay içersiniz mi? Çay? Ha. 1945 январь айы. Кыштын ызгар суугу жаңы батып турганда эми гана жашы 18ге толгон Мурза Далиев согуш таласына чакырылып, Кырчындай курагында майданга аттанган. Ал кездеги апаат күндөрдү эстегенде ардагердин көзүнө жаш айланат дейт уулу. Ал маалда машина техника жок экен. Ошо Арстанбап айылынан пешком Кабан азына барып бир кече жатып ошол жерде. Анан дагы пешком барып, Жалал-Абадка барып, Жалал-Абадта анан вагонго отурушуп кеткен ошо Россияга. 45-жыл 1-январда, по-моему, жөнөшкөндө булар. Көп жерде согуш болуп өткөн жерлер менен өткөндө булар. Ошо согуш болуп өткөн жерлерди көрүп, эч согуш болбосун дейт да. Өтө элге кыйын болот экен. Бир тирик дарак да жок дейт. Мындай өсүп аткан бир өсүмдүк жок дейт. Баарын ок кыйратып койгон. Бомба түшкөндө чугур оюп койгон дейт. Кыйшыгы өтө болот экен дейт. Өтө бу биз көрдүк бу абалды силер көрбөгөн эле дейт эле да. Анын үстүнө дейт бизде тамак жетиштүү эмес дейт. Кийим жетиштүү эмес дейт. Бир кийгениңди качан чечесиң дейт. Ошончо жүрө бересиң дейт. Жаан чачынды ташкарды калабыз дейт. Ошо карабин дөөшкө кармап бир атты минген боюнча дейт кетесиң 2 ай, 3 ай жолдо жүрүп каласың. Деп ушундай бир машакаттарды айтат эле. Ошо бир дарак калса дейт, аны дагы ошо үстү жок, ок тегишип дейт, ары жеп койгон, ошотуп койгон дейт. Карайып күйүп кеткен, ушундай бир жаман абал болот экен. Жаш жоокер Мурза Далиев алгач кыска убакытта даярдыктан өткөн соң Россиянын Сталинград шаарына жол алып, ал жерден советтик армиянын катарына кошулган. Сталинград салгылашы деген ат менен тарыхтын барактарында кандуу тактар менен жазылып калган согуштун катышуучусу ардагер басса турса элдин амандыгын, мекендин тынчтыгын, дүйнөнүн бүтүндүгүн тилеп, бейпил турмуштун баркын билүүгө чакырып келет. Belarus'ta kelgende atlık asker kavalerisiyle ötüp uruş kuşap bütün kuraldı. Hemmesini Stalin uruşka haydadı. Uruşka haydap ne 3 geçemi, 2 geçemi uklayalmadık. Gece gündüzü olup adam keşek olup ya öldüğümü ya tireyimi nimeykenini bilmeysen eken. Yundaki buradan kança vurmaya kılıp oraya ötüp onu yeni vagandan kegen biz ondan kegen bir sotka uyku bir adam oldu bitten kegen mörtü ve çastip şunda kullarını korup akıbatımızda kança kıyısıyla kullarını gördük. Allah Teala özü asırasın. Ардагердин аскердик эрдиги жана согуштан кийинки өмүр жолу жаш муундарга татыктуу үлгү. Согуш аяктагандан соң туулуп өскөн айылына кайтып келип, өмүр бою токой чарбасында эмгектенип, балчылык менен алектенген. Жубайы менен үй бүлөлүк очокто улап, 3 уул, 3 кызды тарбиялап өстүргөн. Азыр аны 80ге жакын небере чөбүрлөрү курчап, чоң атасынын баскан жолун жомок кылып уккандан тажашпайт. Арстанбап айылынан да бардык 18ге жеткен эр жигиттер согушка кеткен. Алардын көпчүлүгү айылга кайра кайтып келбеген. Ашчылык эле кайтып келген. Мына бүгүнкү күндө ошо жападан жалгыз бир эле аксакалымыз калды район боюнча. Бул Далиев Мырза аба. Азыркы күндө ошо 100 жаштан ашкан. Бул абамыз согуштан кайра келгенде Арстанбап айылында жашады. Шул жерде жашап, шул жерде үйлөнүп, балалуу, чакалуу болуп, азыркы күндө ошо карылык жашына жетип, неберелүү, чеберелүү болуп жүрөт. Согуштан келгенден кийин ушу мамлекет үчүн кызмат кылган. Бизде баягы Токай чарбада бал арычылык бригадасы болгондо, ошондо ошо бригадада бал арычылыкта иштеген. 25 жыл иштеп, андан пенсияга чыккан. Пенсияга чыккандан кийин өзүнүн турмуш тиричилигин кылып, балдарына баш болуп, şu неберелерди тарбиялап, чеберелерди тарбиялап, şu үйүндө карылык жашына жетти.
Азыр күндө мына учурап чыктык. Бул абабымызды бары ушу биздин байлык. Себеп район боюнча бир эле уруштун, согуштун ардагери калды. Эске сала кетсек, Мурза Далиев 1945 жылдан баштап 1951 жылга чейин Сталинград жана Волгограддагы куралдуу күчтөрдө кызмат өтөгөн. Анда 12-ci запастагы аткычтар полкундагы аскерлердин катарында болгон. Белоруссия жана Украина фронттору менен бирге душманга каршы туруп, 1945 жылдагы улуу жеңишти Варшава шаарында тоскон. Ошо буруш бергенде. Владивостокто канча жыл болдуңуз? 5 yıl. Ушул эле ардагерлерибизге тагдырлаш дагы бир улуу ата мекендик согуштун катышуучусу Ормон Дадажанов Нокен районунда турат. Ормон ардагерибиз дагы 100 жаш юбилейлик курагында. Өзүз. Ардагер улуу жеңиштин 80 жылдыгын өз үйүндө, уул кыздарынын урпактарынын курчоосунда тосуп, тынчтык замандын бакуатчылыгында тосууда. Ормон Дадажанов жаштайынан оорукта иштеп, жашы 18-ге толгондо согуш талаасына чакырылган. Атам үй бүлөдө өзү жалгыз огул болгон. Карыган атасы, апасы калып, атам 16 жашында şu uruçdagılarga süt jönetkenge adırga barıp burun uylарды saksa, uruçdagılarga koyları sattı, uşuları sütünü jönetken eken. 18'e kirgenden keyin yine uruş kap ketken eken. Yine bize aytıp berardı, şu mıltık boyum pas üçün mıltığım yeri tegip kalardı dep atam. Şu biz görgen kıyınçılığı körmeyiner, açarçılığı, kıyınçılığı körmeyiner balam dep köp bizge sat kılardı. Ошентип Ормон Дадажанов 1945 жыл жаңырары менен аскерге чакырылып, алгач коңшу Казакстанда курал кармаганды өздөштүрүп, душман менен сагылашууга даярдыктан өткөн. Андан соң Россиянын Владивосток шаарындагы Угловая темир жол станциясына жайгашкан номер 1249 аскер бөлүгүнө түшөт. Ошол жерден согуштун аяосуз кандуу күндөрүн көрүп, ата мекен алдындагы ак кызматын татыктуу аткарган. Силер көрбөгүлө дейт ошондой нерселерди, балдарым деп 5 жыл служба кылган экен. Ошактан келгендерин айтпайт. Анан ал жерде ошол 5 жыл службанын ичинде эмнени сварканы үйлөнгөнүн айтат. Сварка кылып үйрөнгөнмүн дейт. Окуган экен ошол. Ошол жерден. Анан аяктан документальный 3-й разряд деп, эмне алып кеткен экен. Сварщик деп 3-й разряд менен колунда документи менен келген экен да, армияданчы. Анан кетип атканда алиге апасы кыйынчылыктан нан жок, будай бергендерин айтат. Идишке салып алып, будайын салып алып, ошону бирден жеп, Владивостокко чейин поездде кеткендерин айтып берет кыйынчылыкта. Ошондойлар көп нерселерди айтат эле. Азыр эми кичине мына болуп калып айта албай калды да. Ардагер согуштун баардык оорчулугун көрүп, улуу жеңишти Владивостокто тоскон. Анын артынан дароо эле Японияга жөнөп, ал жерде дагы согуш талаасын басып өткөн. Ошентип Ормон Дадажанов конвойдо 5 жыл кызмат өтөп, 1950-жылы гана аскерден бошотулуп мекенине кайткан. Силер хичем кыйынчылык көрмөйнөр балам, жакшы күнлөрдө жашайнар деп ошону көп айтат. Энди алиге мен дейди гапыргымам келмейди ош туурусунда деп көпүрөөк алгандай кылып гапырарды, кыйланганбыз. Нема кылып дейди, очарчылыкларын айтады. Улуу ата мекендик согуштун катышуучусу Ормон Дадажанов 6 уул 1 кызды тарбиялап эрезеге жеткирген. Учурда ардактуу карыя 28 небере, 90 чебере, 15 кыбыранын бактылуу чоң ата таятасы. Мына ошентип азыркы ардагерлерибиздин теңдешсиз эрдиги менен тартууланган улуу жеңишке быйыл 80 жыл. Учурда Жалал Абад облусу боюнча улуу ата мекендик согуштун 3 катышуучусу арабызда. Алар Базаркургун, Нокен жана Сузак райондорунда турушат. Улуу ата мекендик согушка Жалал Абад чергесинен жалпысынан 34174 жоокер аттанып, анын ичинен 12557 жоокер курман болгон. Дагы 10257си дайынсыз жоголгон. Согуштан кийин облустагы 9 жоокерге Советтер Союзунун баатыры наамы каралган. Дөөлөт Канатбеков, Чыңгыз Абдыкадыров, Ала Тоо 24, Жалал Абад облусу.